Бала бакпайт, баланын ордуна ит, мышык баккан өлкөлөр тууралуу уктуңуз беле? Бул көрүнүштү мен Пальма де Майорка, Испаниядан көрдүм. Бир жума жүрдүк. Жүргөн жерибизден бир жерден бала бакча же мектеп деги эле местныйлардын балдарын көргөн жокмун. Аз маз жерлерде туристтердин балдары менен жүргөндөрүн байкап аттым. Бул саякатка барарга мага 2,5 миң евро керек болду. Ошол акчаны табыш үчүн эки баламды садикке таштап, Инстаграмдан жеке брендимдин, продукциямдын брендин продвижение кылып, өзүмө окшогон ийгиликке умтулган айымдарды окутуп, аларга дагы сатуучу жеке бренд кантип сатуу жасаш керек, кантип сунушташ керек онлайн аркылуу нолдон баштап үйрөтүү аркасында топтогон акчама Пальма де Майоркага саякатка келдим. Албетте мындай саякаттан үйүңө балдарыңа биринчи очередь бир нерсе көтөрүп барайын дейсиң. Ошол максатта магазиндерге кирип, оюнчуктар турганын көрөт элем. Вообще шикарный оюнчук, ой алып барайын деп жанына барып карасаң,